Assalamu alaikum. Эл билсин долбоору, менин атым Али, фамилиям Ергешев, журналист болом. Сиз ким болосуз? Неге тамеки тартып атасыз? Эми аз тигилдим да. Я. Эми көрдүм. Тамеки тартканга болбойт да байке тамак ашта. Биздеги маалыматтарга караганда бул жакта ушундай кекстерди, пряниктерди чыгарат деп айтышкан. Вот чыныгында барыбыз эле көрүп атабыз азыр. Атыңыз ким? Мухаммед. Мухаммед байке, элдерге сатып атасызбы? Же бекер таратып атасызбы? Жок, сатасың. Сатып атасыз, э? Сатып аткандан кийин акчасына жараша бербейсизби? Адамдар көрбөй калышы мүмкүн. Биз билбей калышыбыз мүмкүн да, бирок туурабы? Сиз элге берип атпайсызбы? Ошол бизнесиңиз жүрүп атпайбы? Мынантип бергениңиз туура эмес да, карасаңыз байке. Мен деле сизге жаман айткым келбейт, бул жакка келип алыпчы. Бирок кылып аткан ишиңизди карасаңыз, силер биздин камерага экинчи жолу түшүп атасыңар, билесиңерби? Эми келдим бияка, эми баштадым. Именно ушул цех биздин камерага уже экинчи жолу түшүп атат да. Биринчи жолу келгенибизде да тазалайбыз, тазалыкты кармайбыз дегенсиңер. Сиз повар болуп иштейсизби? Ушул жакта? Өпүшкөн карайсыздар, туурабы? Азыр Мухаммед байкенин тамеки тартып атканын көрдүңүзбү? Неге айтпадыңыз, чыгыңыз деп? Эми күйдүрдү окшойт. Я. Эми күйдүрдү окшойт экен. Эми күйдүрдү? Күйгүзсө болобу? Эми күйгүзсө да, анан күйгүзсө да. Жок. Болбойт. Силер кимдерге жасап атасыңар ушул нерселерди? Элге? Элге? Эл ушундай жей берсинби? Мына бир тегерекке маани бербейсизби? Сыртка чыгып көрбөйсүзбү? Продукциялар кандай жерде турат, кандай жерде сакталып атат деп. Бул элдин колуна жетип барбай эле сапаты бузулуп атпайбы алар? Уборка канчада бир болот негизи бул жерде? Жумуш бүткөндөн кийин болот да. Я. Жумуш бүткөндөн кийин болот. Жумуш бүткөндөн кийин болот. Бул деген эми күндө уборка болот деген да, туурабы? Күндө жумуш бүтөт да. Ночта уборка болот. Келиңиз. Канча күндөн бери иштеп атабыз? Качан баштадыңыз деп. Биз эми баштаганбыз жаңы эле жумушту. Жаңы эле дегенде канча? Канча? Почти 2,5 ай болду. Почти 3 ай болду. 2,5 ай дегени жакында эле жумушка кирдим дегениби? Жок, эми негизи мисалы бизнести билсеңиз, сиз түшүнөсүз да. Ошого айтканда резко эметпейсиз. Мурун, кашым кашмак болчу, биз тазалаганбыз муну. Шпаты менен кырып, муну кашым бойт экен. Шпаты менен өзү деле эметпейин, кашым көчпөйт экен. Муну хозяйка уже 22-синде айтканбыз, токтотобуз жумушту. Эртең эмес, бир күн токтотобуз, уже болду. Сиз жана 2,5 ай дедиңиз го? Бул цехтун территориясында турабы? Горшок эмне кылып атат бул жерде? 2,5 айдын ичиндеги адамдар эмне болот? Мисалы, эмнеси жаман муну? Примерно. Ошону элге кандай жеп атат дейсиңер да? Кантип жеп атат деген жокмун. Кантип берип атасыңар? Жеп атасыңар, берип атасыңар дейт. Аны кайра жаман сизге суроо да. Ну пакет ичинде турат. Ошондо бул жакшы көрүнүш деп атасыз. Жерде жүргөн жок. Мисалы жерге коюп аткан жок, просто пакет ичинде турат. Сиз азыр ошондо Мухаммед байке, мына көрүнүштү жакшы көрүнүш деп атасызбы? Аны жаманбы? Ну азыр пакет ичинде турат да. Мына алсаңыз, пакетти беш теке эмес да, мисалы. Мисалы кайра жаман сизге. Эчтеке эмес экен. Көрүп атабыз. А бул фирманын аты кандай? Билбейм. Фирма аты жок азыр. Сиз башкарып атпайсызбы бул? Жок, мен айтам го, бүтүн нерсе бирдене кылбайсыз го. Караңыз байке, мыйзам деген нерсе бар. Мына жерде этикеткасы жок. Дата изготовления басылбай. Фирманын аталышы чыгарылбай. Буну сатыкка чыгарганга болбойт. Аны баарыбыз билебиз. Сиз деле билесиз, туурабы? Мен ошол нерсени айтып атам. Сиз ал этикеткасы жок, сатыкка чыгара албайсыз бул продукцияны. Значит, какой-то бир фирманын аталышы менен чыгып атат бул. Кайсы фирма? Аты жок, эми эметебиз да. Тиякта патент. Аты жок фирмабы ошондо? Ошо эме кылабыз да, патент төгүп, тиякта договор кылып. Ошондой план бар болчу азыр. Бар болчу. Ага чейинки эмне болуп атат? Базардагы сатуучулар, сизге эмес, мен базардагы сатуучуларга айтып атам. Магазиндеги сатуучулар, базардагы сатуучулар, аннотациясы жок, дайыны жок продукцияны эмне үчүн силер алып элге сатып атасыңар? Каякта даярдалынат бул, билбейсиңер. Вот өзү айткандай азыр аты жок. Мен мурдатан айтып келем бул нерсени. Мен бизнеске каршы эмесмин. Просто адамдардын ден соолугунун үстүнөн бизнес кылынышына каршымын. Жок. Мага деле жыргалы эмес байке. Кандай зыяны тиет элге ошо? Кандай зыяны тиет? Мухаммед байке, жашыңыз чоң эле да? Жашоону мындай күзөтүп бараткан болсоңуз, эки ден соолугу жакшы эле адамдан бир ден соолугу начар бала төрөлүп атат.
Ал эмнеден деп ойлойсуз? Боздуктанбы? Сиз ушул жакка караганда эле эмессиз да, баке? Баке, өзүбүздү алдап атабыз да болгонучу. Биз бири-бирибизге душман эмеспиз да. Мына карасаңыз. Аны ичине тага койбайатпы, мындай лист болот. Списание. Жок, бул башка. Мен көргөзүп атканым башка нерсе да. Эртең сиздин бала чакаңызга да бирөө ушинтип берсе жакпайт баке. Ал ошо жак менен эми сүйлөйсүз. Ошо товар жооп береби, элге кандай эметесиз деп айтып атасыз да. Негизи ал энтетика жөнүндө ал башка, мына башка да. Азыр эки сөздү башкача кылып атасыз, башкача кылып сөйлөп атасыз да. Кандай? Мисалы мына жерде Сиз факт бериңиз да ошондой. Ошо туурабы деп атасыз да, мына туурабы? Туурабы? Туура эмес, просто кирмес го. Таза эле жерде да пакетте ичинде эле турат. Баке, пол эмне үчүн? Адамдар басышы үчүн турабы? Мисалы Продукция эмне үчүн? Адамдар жейиш үчүн. Там Норма хранения жөнүндө окуп көргөнсүзбү? Мындай продукцияларды канча градуста сакташ керек, кандай шартта сакташ керек дегенди. Ошол нормаларга жооп береби? берет. Жооп берет, э? Мына продукция, мына коробка сиз жумушту баштагандан бери жылган эмес да бул жерденчи? Бересиз да, туурабы? Же жаңылышып атамбы? Жакшы көрүнүш, бул дагы. Аябай жакшы көрүнүш. Байкелер, антип бербегиле да суранычы силерден. Бир эле жумушчу алып койсоңор, тазалыкты кармап берет убагында. Бир эле жумушчу. Эмнеге дегенде каждый киргенде майланат. Каждый киргенде майланып, ошо продукцияны сыкканда май чыгат бияка. Май чыкканда печкенин ичине ушундай болуп калат. Мен бир нерсе деп айта албайм. Мен силерден сурап аткан нерсем болгону санитардык нормалар да. Калганын эл чечим чыгарат бул нерсеге. Мен болгону көргөзүп бере алам. Этикеткасын тапкан жоксуңбу? Жок. Фирманын? Этикеткасы жок. Бул эмне? Мурунку билбейбиз. Иштепкенибиз жок. 2,5 айдан бери турабы? 2,5 ай болуптур иштегенине, бирок 2,5 айдан бери турат. Жок. Бул жакында эле келген продукция. Юридикалык бир каттоодан өттүңүзбү бир жерде? Кетпедиңиз, Бул ваннаны түшүнүп атам. Ванна бар экен. Бир жөнүндө ваннанын. Бирок ваннанын четичи деги. Орой болсо деле айтыш керек да бул нерсеничи. Санэпидемстанция өз милдетиңерди убагында аткарбаганыңар үчүн. Бир эле санэпидемстанцияны айтпайм да. Ушул ишкерлерге жардам берүүчү ким, кайсыл мамлекеттик тармакта иштебесин, убагында силер ушул ишкерлерге жардам көргөзгөн эмессиңер. Бүгүнкү күндө мына же каттоодо эмес булар, же нормада эмес. Ошол силер өз милдетиңерди убагында аткарып, ушундай ишкерлерди колдоп, жардам көргөзгөнүңөрдө алар деле бүгүн таза тыкан шарт менен иштемек. Бирок силер ачылып атканда бул ишкерлерге көмөк көргөзбөйсүңөр да, анан баса калып эле акт түзүп, штраф жазып, ушул ишкерлерди кыйнап коесуңар. Силер биринчи өзүңөрдү милдетиңерди так даана аткарып койгонуңарда, анан ишкерлер деле силердин нараазычылыгыңарга же болбосо силер көргөзүп аткан шарттарга көнүп иштемек.